Салмастар бурматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Каналыбызга катталып, ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Жалал Абадта Камчы Бекташиевдин катышуусунда балдар бакчасы ачылды. 14 май күнү Жалал Абад шаарында атайын кызматтын, чыгарачылардын жана укук коргоо органдарынын кызматкерлеринин балдар үчүн мекен деми балдар бакчасы ачылды. Имарат 200 балага ылайыкташкан жана балдар үчүн, тарбиячылар үчүн керек болгон бардык заманбап шарттар түзүлгөн. Ачылыш аземине УКМК төрагасы Камчы Бекташиев катышты. Ал куттуктоо сөзүндө өлкө боюнча бардык облус шаарларда ушундай балдар бакча курулуп жатканын, көпчүлүк бөлүгүндө курулуштар аяктаганын билдирген. Бул аракеттер мекенчегинде кызмат кылып жаткан аскер кызматкерлеринин, атайын кызматтын кызматкерлеринин социалдык көйгөйлөрүн чечүү жана жашоо шартын жакшыртуу үчүн аткарылып жатканы белгиленди. Өлкө башчысы тарабынан жасалып жаткан бул иш-аракеттер кызматкерлерге талапты күчөтүүнүн алкагында зарылуу шарттарды түзүп берүү үчүн аткарылып жатканы кошумчаланды. Аземге жергиликтүү бийлик башчылары, атайын кызматтын ардагерлери жана кызматкерлери үй бүлөлөрү катышты. Балдар бакчанын жетекчисине унаа белек кылынып, жергиликтүү ишкерлер тарабынан мындан ары да колдоо иштери улантылары айтылды. Мекен деми балдар бакчасын куруу иштери жеке ишкерлердин демөөрчүлүгү менен каржыланып, мамлекеттик казынадан акча коротулган эмес. Кызматтуу мекенде ширетмен тиркемеси жакшы мүмкүнчүлүктөрдү жарыялап жатат. Эгерде сизде ширетүү цехиңиз болуп, кайсы бир товарды өндүрүп келсеңиз, мындан ары ширетмен тиркемесине жайгаштырып, товарыңызды сатууга мүмкүнчүлүк ачылды. Ошондой эле курулуштарга жакшы ширетүүчүлөрдү ширетмен тиркемесинен табууга болот. Ал үчүн ширетмен тиркемесин Google Play'ден же App Store аркылуу жүктөп алып, регистрация кылып коюу жетиштүү болот. А эгерде автоунааңыз бузулуп, уста издеп жаткан болсоңуз, дал ошол ширетмен тиркемесинин иштөө принциптеринде эле автомен тиркемесин көчүрүп алып пайдалансаңыз болот. Автомен тиркемеси аркылуу автоунаа усталарын оңой тапканга, алардын түрлөрү же тажрыйбасына карап, автоунааңызды оңдотуп алсаңыз болот. Кененирээк маалыматтарды төмөндөгү Instagram баракчадан же сайт аркылуу таанышсаңыздар болот. Садыр Жапаров Игорь Чудинов боюнча буйрукту жокко чыгарды. Мурдагы премьер-министр Игорь Чудинов курулуп жаткан электр станциялар дирекциясынын башкы директорлугунан алынды. Бул тууралуу президенттин маалымат катчысы Аскат Алыкөзөв билдирди. Анын айтымында Садыр Жапаров бүгүн энергетика министри Таалайбек Ибраевдин Игорь Чудиновду дайындоо боюнча буйругун жокко чыгарган. Таалайбек Ибраев Чудиновду кызматка алууда президентке маалымат бербегендиги үчүн эскертүү да калды. Энергетика министринин башка буйругу менен аталган ишкананын башкы адиси Равшанбек Касымов курулуп жаткан электр станциялар ААК дирекциясынын башкы директорунун милдетин аткаруучу болуп дайындалды. Эскерте кетсек, Игорь Чудинов 6 май күнү жогоруда аталган кызматка дайындалгандыгы кечээ белгилүү болуп, анын мамлекеттик кызматка кайра келишими коомдо талкуу жараткан. Кыргызстан 2,1 миллиард тонна алтын экспорттады. 2024 жылдын январ-март айларында Кыргызстандан 139,7 миллион долларлык 2,1 тонна алтын экспортталды. Бул тууралуу Улуттук статистика комитетинин маалыматында айтылат. Белгилегендей, март айында эле Кыргызстандын башка өлкөлөргө 32,4 миллион долларлык 476 килограмм баалуу металл жеткирди. Тактап айтканда, Кытайга 75,3 миллион долларга 1,1 тонна, Швейцария 63,5 миллион долларга 971,4 килограмм, Бириккен Араб Эмирлигине 811,9 миң долларга 12,5 килограмм. Белгилеп кетсек, 2023 жылы Кыргызстан башка өлкөлөргө 1,2 миллиард долларга алтын саткан. Сатылган алтындын көлөмү 20,2 тоннаны түзгөн. Биз ушуга жетиптирбиз. Өз өлкөбүздө кыргыз тилинде сүйлөгөн болбой калыптыр. Стилисттин видеосу талкууга түштү. Мен бүгүн өтө катуу жиним келип, жүрөгүм ооруй тургандай абалга туш болдум. Мындай билдирүүнү белгилүү стилист жана дизайнер Замира Молдошова соц тармактагы баракчасына жарыялады. Анын видеосун коомчулук талкууга алып жатат. Бул тамактануучу жайда кыргыз тилинде сүйлөө болбойт экен. Элестеткиле, өз жерибизде, өз тилибизде сүйлөөгө тыюу салып жатышат. Бул эмне деген тоготпостук. Мен тилибизди, улутубузду бекем сактоого баарыңыздарды чакырам. Кыргыз тилинде сүйлөбөй койбой, аны өнүктүрүшүбүз керек. Балдарыбызга кичинекейинен тилибизди үйрөтүшүбүз абзел. Бала бакчаларда көбүрөөк кыргыз группаларын ачыш керек. Биз тилибизди жоготпой, улутубузду сактап кала алабыз. Тилибиз биздин дилибиз, деп жазылат билдирүүдө.
УКМК кармаган акын Аскат Жетигендин иши соттун кароосуна өттү. Ырчы акын жана активист Аскат Жетигенге козголгон кылмыш иши сотко өттү. Бул маалыматты репортер кежиге Бишкек шаардык сотунан ырасташты. Акындын иши Свердлов райондук сотунда каралат. Бул иш боюнча алдын ала соттук угуу 14 майда саат 16:00 болот. Соттук угуу жабык өтөт. Аскат Жетигенге 327-беренин 2-бөлүгүнүн 1-пункту бийликти күч менен басып алуу, чакырык жасоо жана 278-беренин массалык башаламандыктар боюнча айып тагылууда. Аскат Жетиген ырчы акыны ончу комузчу, ал элге зарыкканда кусалык кыргыз маттуурлары менен таанымал. 18 жашында Ордо сахна фольклордук этнографиялык ансамблин жетектеген. Буга чейин ал азыркы бийликтин аракеттерин кескин сындаган видео кайрылууларды чыгарып келген. Анын ичинде кумаркананы иштетүү, тууну өзгөртүү боюнча каршы пикирин билдирип, активисттердин камакка алынышын жана маданият тармагындагы реформаларды айыптаган. 15 мартта ал бийликти сындап, каарып сөккөн видео кайрылуусун чыгарган. Бул видеодон кийин эле 16 мартта УКМКнын кызматкерлери Аскат Жетигенди Кочкордон кармап Бишкекке алып кетишкен. Бирок ал 15 марттагы эмес, ага чейинки видео кайрылуусу үчүн 2022-жылы козголгон кылмыш иши боюнча кармалганы кабарланган. УКМКга бийликти басып алууга чакырык жасоо деген айып таккан. Аны акын 48 саат камакта болгондон кийин 18 мартта Бишкектин 1-май райондук соту тарабынан аны эч жакка кетпөө тилгаты менен бошотулган. Бирок Аскат Жетиген 20 мартта УКМК тарабынан кайра кармалган. Бул ирет анын кармалышына 15 марттагы видеосу себеп болгон. Жактоочу Венера Будайбекова Азаттыкка билдиргендей, Аскат Жетигендин 15 марттагы жасаган видео кайрылуусу боюнча экспертизанын жыйынтыгы чыгып, анын негизинде акынга массалык башаламандыктарга чакырыктар беренеси менен дагы бир эпизод боюнча кылмыш иши козголгон. Акын 19 майга чейин камакка алынган. Жамалбек Ырсалиев Бишкек шаарынын вице-мэрі болуп дайындалды. Жамалбек Ырсалиев Бишкек мэринин орун басары болуп дайындалганы муниципалитеттин маалымат кызматы билдирди. Буга чейин ал Бишкек жылуулук энергия коммуналдык ишканасынын директору болуп иштеген. Ырсалиев эми калаанын транспорт, курулуш жана архитектура маселелерин тейлейт. Бул кызматты 1 ай мурун Масатбек Сазыкулов аркалап келген. Ал коррупциялык схема уюштурууга шектелүү УКМК тарабынан апрелдин ортосунда кармалган. Толубай Бакасовдун ден соолукту чыңдоо борбору Кытай элдик ыкмасы менен гайморит, грыжа, артрит, остеохондроз, куяң, тиземун, простатит ооруларын дарылоо жана кан айлануу системасын жакшыртуу. Гайморитти дарылоо ыкмасы мурун көңдөйүндөгү ириңдерди жибитүү үчүн от жагуу, андан соң табигый таза чөптөн жасалган порошок менен ириңди сыртка алып чыгаруу. Грыжа, остеохондроз, тизе муун жана суук деген ооруларды дарылоо ыкмасы. Ооруган жерге гандин же жөнөкөй тил менен айтканда дары чөптөргө сугарылган таякчалар менен массаж жасоо. Андан кийин от жагуу. От жаккан соң атайын табигый чөптөрдөн жасалган дары майларын шылап, денедеги токсин, туз жана вирустарды чыгаруу. Келип 100% кепилдик менен ден соолугуңузду чыңап кетиңиздер. Кененирээк маалымат алуу үчүн экраныңыздардагы номерге кайрылыңыздар. Сот жазуучу Олжобай Шакирди 5 жыл кабакка кести. Чүйдүн Алабдын районунун соту жазуучу публицист Олжобай Шакирди 5 жыл кабакка кести. Соттун өкүмү 14 майда чыкты. Белгилүү болгондой, Олжобай Шакир массалык башаламандыктарга чакырык жасоого айыпталып жаткан. Ал былтыр 23 августта УКМК тарабынан кармалып, ошондон бери атайын кызматтын тергөө абагында камакта отурат. Жазуучу күнөөнү мойнуна алган жок. Бишкектин мэри 101 жаштагы согуш ардагерине батир берүүнү буйруду. Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев тиешелүү кызматтарга улуу атамекендик согуштун ардагери Асек Урманбетовго тез арада батир бөлүп берүүнү тапшырды. Урманбетов 1923-жылы туулган, согуштун майыбы Жесил, 6 баласы жана 68 небереси бар. Ал Украина жана Беларусь аймагында согушкан. 1943-жылы декабрда полктун командиринин буйругу менен маанилүү чалгындоо тапшырмасын аткарган. Тагыры каргандай жүктөрү бар 76 немес машинесин 2 жоокери менен кармаган, деди мэрия. Асек Урманбетов атамекендик согуш жана Кызыл Жылдыз ордендери, көптөгөн күжүрмөн жана юбилейлик медалдар, ошондой эле даңк медал менен сыйланган. Пенсияга чыкканга чейин башкы бухгалтер, ревизор болуп иштеген. Акын жана жазуучу Ак жол коомдук фондунун президенти катары карыларга, мүмкүнчүлүгү чектелгендерге, кароосуз калган балдарга демөөрчүлүк жардам көрсөтүп келген.
Кыргызстанда 73 адам 1 миллион сомдон төлөп активтерин мыйзамдаштырды. 73 адам мүлкүн мыйзамдаштырды, алардын ар биринин мүлкү 100 миллион сомдон ашат. Бул тууралуу экономика жана коммерция министрлигинин салык саясат башкармалыгынын жетекчиси Кубанычбек Исабеков билдирди. Ал Спутник Кыргызстан агенттигинин маалымат борборунда өткөн Кыргызстанда миллиондогон долларлык активтерди мыйзамдаштыруу кандай жүрүп жатат аттуу брифингге катышкан. Эгер баасы 100 миллион сомдон төмөн болгон мүлк мыйзамдаштырылса, анда эч нерсе төлөнбөй турганын эске салды. Ал эми бул чектен ашкан активтер жөнүндө сөз кыла турган болсок, анда 1 миллион сом өлчөмүндө белгиленген төлөмдү төлөш керек болот. Исабеков белгилегенде, Юстиция министрлигинин маалыматы боюнча мыйзамдаштыруу үчүн 3716 адам атайын декларация тапшырган. Ал эми 73 жаран 1 миллион сомдон төлөп атайын декларация тапшырды. Муну менен алар 100 миллион сомдон ашык суммадагы мүлкүн жана кирешесин мыйзамдаштырды деп айтылат маалыматта. Аскер комиссариатынын офицери пара алып жаткан жеринен кармалды. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитет аскер прокуратурасы менен биргеликте пара алып жаткан жеринен аскер комиссариатынын офицери Жаран аскер комиссариатынын офицерин кармады. Атайын кызматтан белгилешкендей, шектүү үстүздөгү жылдын 11 майында Кыргызстандын кылмыш жаза кодексинин 343-беренесинин 1-бөлүгүндө каралган кылмыш белгиси боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында кармалды. Аталган жарандын кызмат өтөгөн жеринде жүргүзүлгөн тинтүү иштеринин жыйынтыгында акча каражаттары жана аскерге милдеттүүлөр үчүн колдонулган кериптүү мөөр басылган бош бланктар табылды. Кармалган офицер тергөө жүрүп жаткан мезгилде тергөө абагына киргизилди. Бишкектин бир бөлүгүндө 3 күн газ болбойт. Себеби Бишкектин бир бөлүгүндө 3 күн газ болбойт. Бул тууралуу Бишкек газ кызматы билдирет. Маалыматка ылайык, жер астындагы төмөнкү басымдагы газ өткөргүчүндө кайра туташтыруу иштерине байланыштуу 15 майдан 17 майга чейин Дача көчөсү, Керченский тар көчөсү, Кайыңды көчөсү, Элебесов көчөсү, Каражагач багы, Фирсов көчөсү, Фере көчөсү, Арал көчөсү менен чектелген аймакта газ берүү токтотулат. Бишкек газ кызматы түзүлгөн ыңгайсыздыктар үчүн кечирим сурайт жана абоненттерди жаратылыш газы өчүрүлгөн мезгилде энергиянын альтернативдүү булактарын колдонууну сунуштайт деп айтылат маалыматта.